Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары болгон Саидтердин экинчи жолугушуусу октябрь айында Фергана өрөөнүндөгү байыркы Маргилан шаарында өтөт. Иш-чара Өзбекстандагы Саидтердин чакыруусу менен Кыргызстандагы Саидтер борбору астында уюштурулууда. Белгилей кетсек, пайгамбардан тарап Орто Азияда жайгашкан Саидтердин биринчи жолугушуусу өткөн жылы Кыргызстандын Ноокат районунда өткөн. Ал эми ушул жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясында Саидтердин тарыхына арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулуп, ага дүйнөнүн ар катар өлкөлөрүнөн илимпоз окумуштуулар катышкан. Айта кетсек, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын урпактары болуп, кызы Фатиманын Хасан жана Хусейн деген уулдарынан таркагандар эсептелинет. Аны алардын колундагы тарыхый санжыра гана тастыктайт. Саидтердин кийинки жолугушуулары Өзбекстандан кийин Туркияда Стамбулда, андан соң Сауд Аравиянын Мекке шаарында өткөрүлөт.